Биз ар бир 6 жыл сайын бийликтин тынч жолу менен алмаштырылып турушун, ар бир 6 жыл сайын өлкөбүздүн турмушундагы ири жетишкендиктерди чогуу чарам майрамдап, жарандарыбыздын жашоо стандарттарынын жогорулашына, ар бир үй бүлөнүн жакшылыгына тең орток болуп, маңдайыбыз жарыла кубанып турабыз деп кыялдандык элек. Биз парламентаризм идеяларында теңирден тескери түшүнүп, жалпы саясий аң сезимди, саясий маданиятты калыптандыруу мүдөлөрүн кадыресе бизнес долбооруна айландырып алдык. Депутаттык орундардын акчага бааланышы жалпы саясий маданияттын деградацияланышына алып келди. Мамлекеттүүлүгүбүздүн келечегине коркунуч туудурган көрүнүшкө айланды. Ал ортодо коомдогу социалдык жиктелүү күндөн күнгө, жылдан жылга курчуп олтурду. Тилекке каршы, соңку 30 жыл ичинде коомубуздагы бир уч топ гана байыгандын үстүндө болду. Менчиктештирүүнүн жүрүшүндөгү калпыстыктар, экономикалык жаңылыш саясат, адилет, байгер коомду куруу жөнүндөгү кыялдарыбызга, улуттук кызыкчылыктарыбызга кедергисин тийгизди. Натыйжада калың эл журттун чыдамы түгөндү. Ал арада миңдеген мекендештеримдин мигрант атыгып, жакырчылыктын сазынан чыга албай, элимдин туш тарапка чачылып кеткени, ушул көрүнүш тыйылбай уланып жатканы кабыргамды кайыштырат жана жанымды кашайтат. Чыдамдуулуктун да чеги бар. Андыктан 5 октябрь күнү калың журттун парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабын, бийликти биротоло кетирүү талабына өсүп жетиши мыйзам ченемдүү көрүнүш болчу. Бул жолу калың элдин жеңиши уурдалбайт. Калайык калктын аруу мүдөсү узурпация болбойт. Эл журтумдун ошондогу талабын жүзөгө ашырууну көздөө менин президенттик мөөнөтүмдүн негизги мүдөө максаты болмокчу. Демек, күн түндебей күчүрөп, бел чечпей иштеп, Камбарата, Сары Жаз кестери, жогорку Нарын каскаты сындуу ири долбоорлорду тез арада ишке ашыруу, жумушчу орундарын түзүү аркылуу иш менен камсыздоону, миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүү президент катары милдетим деп эсептеймин.